Assalamu алейкум жигиттер. Элдин эң көп кайрылуусу боюнча бүгүнкү күндө адамдар депрессияда, кайгыда, жолун таппай атышат да, багытын таппай атат. Мунун себеби эмнеде? Бүгүнкү талкуу ошол боюнча болот. Адам бар го. Эмне үчүн бактысыз болуп, духу түшүп калат десечи. Бирле дейт. Жолу. Так максаты жок дейт да. Так максаты жок болгондон кийин адам экинчи ою чачырай берет. Анын ою чачыраган адам ар кайсы ишти кыла берет да. Контраст жок. Муну кетти. Анан ар кайсы ишти кыла берген адам кубаты текке эле кетет. Ар кайсы ишти кыла берет. Кубаты жөн эле кете берген адам продуктивдүүлүк жок анда. Эч кандай жыйынтык. Же мындай ийгилик жок, же мындай. Анан ийгилик жок болгондон кийин ал отурат да. Чөктү. Жалкоо болду. Жалкоо болгондон кийин бардык жаман адаттар башталат. Ичет, же башка кетип калат да. Анан бактысыз ошондон. Ошон үчүн эң биринчи оңой жолу так максат коюш керек. Максат. Жөн ар айта берет мен максатым бар деп элечи. Бирок так эмес да адамдарчы. Так максат кой. Максатты кантип коет десе, өзүңдүн элбой тренингке барасың, эмне окуу жай бар. Өзүңдүн колуңан келген, сага дайым дем күч берген, адал, адамдарга пайдалуу иш максат кой дейт да. Ошондой. Кээ бир иштер сага жагышы мүмкүн, максат койдуң да. Бирок ал элге пайдалуу эмес да. Сен бир нерсе сатам деп атасың, жебесиң, бирок элге пайдалуу эмес ал. Сен бизнесиң жүрбөй калат. Элге да пайдалуу, еще адал. Мусулмандар үчүн адал коюш керек, Алланын ыраазы. Анан болду. Максатың тапкандан кийин жашооң мындай кубаттуу болот экен да. Бул максат коюу жана аракет кылуу бул ошол депрессиядан же ошол чөгүп кетип багыт таппай калуунун бир фактор экен да. Андан кийинки дагы кандай факторлор бар? Мисалга мен бир нерсени кошуп кетейин. Зона комфорт. Элдер зона комфорттон чыккысы келбейт. Өзүнүн мисалга үйүндө жатат, эшикке чыккысы келбейт. Эшикке чыкса элге аралашат дагы кээ бир багыттарын таба баштайт. Адамдарга аралашканда кээ бир багыттарын таба баштайт. Анан дагы эмнеде? Мисалга кээ бирөөлөр ашыкча нерсеге киришип аралашып баштарын салып алат. Эмне кылат? Тиешеси жок саясатка кирип алат. Тиешеси жок бир адамдын жашоосуна кирип кетет. Өзүнө кыпындай да кереги жок нерсе. Демек бул да нерсе адамдын багытсыздыгына алып барат да. Түшүнбү? Ошол үчүн кийинки факторлорду айталы. Кээ бирлер мындай түшүнүп алат. Хадисте өтө канаат кылып жашаш керек десе, эч нерсе кылбай, мисалы, могу эле канаат кылам чайга. Чайга канаат кылсам, мага эмне кереги бар булардын дейт да. Башка нерсе. Момун эле тое берем. Чоң мисалы 1000 сомго тамак алсаң болот күрүч. 50 сомго трешкимен да той алсаң болот да. Трешкимен той эле жашай берем дейт. Бирок пайгамбарыбыз айтты: "Хайрун нас ман анфа'ун нас". Адамдардын эң жакшысы дейт. Адамдарга пайдалуураак болгону дейт да. Адам өзү менен чектелбей, үммөттү, башкаларды ойлош керек да, жалпы эл. Ошолорду өстүрөт. Өзүң үчүн жашасаң, жүрө бересиң зона комфортто. Отура берет. Телефондо сиз айткандай, ар ким жашоосуна киришип, комментарий киришип, ар кимди тийишип жата берет да. Үммөттү ойлогон, бизде Куранда эмне деди? Кунтум хайру умматин ухриджат линнас. Силер эл үчүн, жалпы адамзат үчүн, Кыргызстан эле эмес, нас, жалпы адамдар үчүн чыгарылган үммөтсүңөр. Жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар дейт да. Демек биз өзүбүздү эле ойлобой, өзүбүздү ойлой берсек, эмне үчүн зона комфорт түшүп калат, алар өзүн эле ойлойт. Эгоист болуп калат. Жалгыздык. Ошол нерсе түшүнүктүү. Отура берет. Анан мисалга Чабыста сабагында айтып атат да, зона комфорт. Адамды бекерчилик жана боштук бузат да. Бүт. Шайтан дагы мисалга адам бош болду же китеп окубайт же башка бир китеп окусам уйкум келип кетет, же антип кетет. Аракетин кыла бер, жасай бер. Анан кызыгуу пайда болот да. Жасабайм дедиңби, жасабай отура бересиң да. Чабыста айткандай, зона комфорт адамды ушундай деңгээлге чейин түшүрөт. Мисалга жана азыр одон айтканда, гейлер же ушул сыяктуу ЛГБТлар жүрбөйбү? Ошолор неден чыгат? Медицина окумуштуулар изилдөөсү боюнча андай оору жок. Андай табиятынан болуп калды деген нерсе жок. Алар жөн зона комфорттон чыкпай калып, анан мен ушундай болсом керек, мен ушундаймын деген чечим чыгарып алат. Чабыста сабагында күлкүлүү кылып айтат. Ошондой адамдарды айылга алып баргыла дейт. Бир-эки уй кайтарсың. Уй, куйругун серпип туруп башка чапсың дейт. Ошондо өмүрү кең болгусу келбей калат. Эркек кылыш керек да, эркек кылыш. Эмеде жата бербе? Алар эмне кылды? Телефон эме кылды. Несин кааласа ата энеси алып берет, жасайт.
ай сен жок менин балам деп жалгызын айтып минтет дагы аны лох кылып койду. Капыл айткандачы. Ал негизи жашоо ушундай экен деп кана түшүнүп калат да. Ал мен ушундаймын деген. Максат баягы эмесе. Жана шайтан мисалы колдон тартып сен ушундайсың дебейт да, көзгө көрүнүп келбейт. Ал ойдон иштейт. Ойго салат. Ойго салат дагы сен ушундайсың дейт, барып тиги башы так пустой болсо. Ушундай экен, акыры ошол чечимге келет да, мен ушундай экенмин деп туруп, шайтанга дос болуп кете турган болот. Аны эмне кылыш керек? Эмгек менен сындырыш керек болот. Кыргызыбызда жакшы сөз бар го. Жаман терлерди, зыяндуу иштеги негативтерди эмгек менен чыгарат. Эл эмгектен жер жебейт. Эл эмгегин жер жебейт дейт. Эмгек кылган адам сөзсүз бир жыйынтыкка чыгат. Мисалга биздин деле бул иш чара ошодон башталды да. Сөз Чуа устаз дагынан эң өмүрүнүн аяк жагында эмне деди? Баяндар көп болду, сөздөр көп болуп кетип атат. Элдер амал кылса экен деп атат да. Биздин бул жерде чогулуп айтканыбызда маселе амалдын үстүндө. Иш жүзүндө ашыруу. Мисалы көбү сурайт да, амал дегениң эмне? Көбү мындай сөздүк маанисин билбейт экен. Иш жүзүнө ашыруу. Жөн эле сүйлөй берип асмандан төбөдөн алып сүйлөй берүү эмес, иш жүзүндө жасоо. Сөздөрүңүздөрдү угуп жыйынтыгын караса баардыгы ойдон башталат экен да. Ой бул сөздү пайда кылат. Адам эмнени ойлосо, ошону сөз жүзүндө сүйлөйт. Анан сөз бул адатты пайда кылат. Сөз бул иш жүзүнө айланат да. Сөз сүйлөгөн адам иш жүзүнө кылат. Иш жүзүндө адам адатка айланат. Адат жашоону көрсөтөт да. Демек бул жерде анан кыргызда жакшы макал бар го. Көз коркок, кол батыр. Жана сиз айткан эмечи, зона комфорта. Адам эмне кылыш, мисалы, бир жерге гүл экпесе, ошол жерге тикенек чыгат, чөп чыгат да. Демек, мисалы, арыдан чоң сабак алыш керек да. Ары. Мисалы, эртең менен турат, күн чыгат. Эмне кылышын билет да, ал бал алып келиш керек гүлдөрдөн балын алып келиш керек. Ошондой эле адамдар эртең менен туруп эмне кылышын билбегени үчүн уктаган ага маанилүүрөөк. Зона комфорт. Ага маанилүүрөөк, уктаган маанилүүрөөк. Тургуза турган. Мисалы, экзамен болсун, ошол адамгачы. Ага будильниктин кереги жок да. Ошондой эле адам эмне кылышын билгенде, ага баягындай зона комфортпу, башка нерсеби, депрессиябы, кыйынчылыкпы аны кызыктырбайт да. Анткени анын кыла турган иши бар да. Эртең менен турат, ушуну кылат, экзаменге даярданат, тапшырыш керек. Жана кайра эле келип максатка таянып атат да. Адам эмне кылышын, күнүнү пландаганды билсе, эртеден кечке чейин кыла турган ишини билгенде, башка нерсе мени алектенет. Жана ошондой эле, жана айтып атпайсызбы, маалыматтар эме депчи, телефон депчи, азыркы 21-кылымда ушунчалык маалыматтар көбөйүп кетти. Кайсы туура эмес, эмне чындык, ошону адамдар билбей калды. Мисал кылып эле, жанагындай, буга мисал кылсаң, жакшыраак түшүнөбүз да. Америкада bir 180 этаждан экинчи 180 этажга бир адам мотоцикл менен өтөм дептир. Анан өтүп кетип атып 160га түшүп, мындайча каза болуп калыптыр да. Жана ошондой эле Индияда бир уй адамды сүзүп өтүп кетиптир да. Андай маалыматтын сага эмне кереги бар да? Же барып уйдан сүзүшүнө жардам бересиңби? Же 180 этаждан 160га менип сен жардам берип коеласың. Андай, телефондон угуп атасың да. Бирок ал маалыматтын сага эмне кереги бар да? Демек, буну деле туура максаттуу колдонуш керек да. Мисалы, телефонго кирдиң да, 13:35-те кир, максаттуу кир да, 13:45-ке чейин мен телефондон чыгып кетем деп кир да. Ошо нени көрөм? Нени көрөм? Нени карайм? Карасаң, бардыгы максаттуу болуш керек да. Айланып келүү эле кайра максатка такалат. Жок, мындай Куранда да темир сүрөсү бар, хадид. Аллах таала айтат, "Ванзалал хадид", biz temirdi düşürdük deydi. Fihi ba'sun şadidun ve manafi'un linnas. Anda ötü çoğun güç. Jana güçtün barın söylemeden de atpay. Ve manafi'un linnas adamlarga çoğun fayda var deydi bu жерде. Temirde. Gevle telefon ziyan da atpay. Bunu fayda başka da koldunuz. Hak. Ушул аятты жакшы мындайча айтканда окуп алса дагы ушуга амал кылган себептен азыр айфонду чыгарган адамдар канчалык миллиардер болуп кетишти. Технология колдончу. Биякта Алла да айтат, адамдарга чоң пайда бар дейт. Куранда мындай жалпы айтып коет, изилдеп колдонсоң укмуш пайда бар. Ал бүткүл айфонду бүткүл адамдарга ушул аятты ал амал кылып койду да. Анан чоң бизнесмен бай болуп кетти. Анын бюджети биздин бюджет жетпейт ал бир адам. Американын бир адамынын эмесине. Ошондон биз мусулмандар
Эмнеге алысырап атабыз? Жалпы эле адам Куранда Аллах Кудайдан келген китепти билбейбиз. Ошону изилдебейбиз. Үстүртөдөн эле окуп коебуз да. Китеп боюнча сонун машала. Анан жана Солтекенин айткан боюнча телефон пайда зыяны. Максат устаз айтып атпайбы? Бүгүнкү күндө сооп табышта өтө оңой. Ошол эле учурда зыян табышта өтө оңой. Неге? Телефон силердин минбарыңар деп атат. Кааласаң жакшы иш жасайсың, кааласаң жаман жасайсың. Мисалы кандай? Жаштар азыр тияка неге ооп кетип атат? Анан китеп боюнча да айтайын, китеп боюнча азыркы жашоодо дагы Чыңгыз Айтматовдай жазуучулар көп. Биздин элибизде Алыкул Осмоновдай ырчылар көп, акындар көп. Бирок сөздүн кадыры кетти. Эл сөзгө маани берип, суктанып угуп, акынды төргө чыгарып, чапан жаба турган деңгээлден түштү. Маанисиздик мода болуп атат да. Не болду? Секирип чыга калат, ой баары эме кылат, же бирдекесин өртөп коет, баары карайт. А бирок улуу нерсени жазса, комментарий да жок, лайк дагы жок, кызыкпайт да. Колу жок, колу көргөзбөйт. Бул мындай менин пикиримде да башка өлкөлөрдүн идеологиябызды талкалап атканы, эс акылыбызды талкалап атканы. Телефонду кармайсың, маңкурттай эле отура бересиң. Жок. Орду менен не көрүп атасың, не жасап атасың ошондо. А болбосо ошондой улуу адамдар азыр деле мисалга Надырбек Алымбеков деген укмуш акын жазуучу агайыбыз бар. Деңгели аябай күчтүү. А бирок аны көбү мындай как учурундагыдай Чыңгыз Айтматовдай, учурундагыдай Алыкул Осмоновдай деңгээлге көтөрүп мактай албайт да. Неге? Анткени сөздүн кадыры кетип атат. Акындарыбыз бар. Токтогул Сатылганов атабыздай, Барпа атабыздай деңгээлдеги акындарыбыз бар. Бирок алар ошол деңгээлде көтөрүлбөй атат азыр. Себеп сөздүн кадыры кетип атат. Ошол эле учурда мисалга биздин башкы темабыз элдин духу эмнеден түшүп атат. Адамдар эң негизги көйгөйүбүз биздин бүгүн өзүбүздү тааныбай атабыз. Ата бабабыз ким? Анан эң көйгөйдүү нерсе ошол сырткы мамлекеттер бизге ошол биздин ата бабаларыбыздын салт санасын, руханий духун караңгылык көрсөтүп атат. Булар мынтип жүрүшкөн, булар катуу айтайын, тупой болуп жүрүшкөн, эч нерсе билген эмес, көчмөн болуп жүрүшкөн кылып, эч бир мындай сабатсыз бирөөнү көрсөтүп атат. А бирок ооз-эрки чыгармаларыбыз жан дүйнөбүздү ача турган, эс акылыбызды толтура турган, ыйманыбызды бекемдей турган, ошондой эле улуу кыргыз каганатын кура турган деңгээлге жеттирген да. Жок, тарых боюнча жакшы айтпаңыз да. Манас бабабыз 12 жашында, 9 жашында эме Ошбурга жиберсе, Жакып өтө тентек кылып атат, бир аз токтосун деп. Ошака кой кайтартканга жиберет. Ошакта жүрсүн деп, бышсын депчи. Тектеги токтосун деп. Анан Манас 12 жашында 40 баланы талага топтоп алып, бир эле бурчуна 40 бала баткыдай чоң чатыр тигип, ошака хан ордо курдуруп, өзүн хан сезип, Жакыптын койлорун союп, жеп, ала өзүн хан сезип алыптыр. Максат мен Кытайды алам депчи. 12 жашында. Азыр 12 жаштагы балдар эмне максаты бар? Телефон, Наруто, ар кимдин мультигин көрөт, ошолорду көмөй тутат. Ошондуктан балдарга да жаш кезинен ата-энелер жашоо менен алышып жүрө бербейчи. Балдарына багыт көрсөтүш керек. Сенин Манас Батыр мындай болгон. Бала мындай болгон десе, анан бала ошо кызыгат да. Баары эле телефондон айтып атса, ишо телефондон жалаң эле жана батыштын цивилизациясы болуп атса, ошолорду цивилизация да эмес да, канализация. Если алар мисалга телефонду ойлоп чыга турган болсо, алар куруп аткан атомдуу нерселерди ойлоп машина чыгарса, анда биз сүйүнүп кол чаппай белек. Мына сонун нерсе болот. Цивилизациясы эмес, канализациясы. Биздики эмнеси? Чечингенди ойлоп чыгышат. Солтеке. Чоң ачылыштар ушул да биздики. Чечингенди ойлоп чыгышат. Чачын бояп алганды, ата-энени сөккөндү, не дейт? Демократия дейт. Демократия деп неге бир телефон ойлоп чыкпайсың? Неге Кыргызстан ошол улуу державаларга үлгү боло албайт? Демек биз башка багытты кармап алдык. Ойлонгубуз келбей калды. Азыр бул темага аябай дал келип калды, менин оюмча. Бүгүнкү мисалы мындай болуп атат да. Биздин бүгүнкү эркектердин көпчүлүгү неге алсыз болуп баратат деген сөзгө
биздин ата бабалардын жашоосун үлгү болуп атат. Ооба. Мисалы жаш балдар 12 канча 4-5 жаштан атка мингиз үйрөткөн илгери туурабы? Бүгүнкү күндө 4-5 жаш эмес 20-30 эркектин ат мине албай калды да. Ооба. Бул деген сөз Качыппы? алсыздыгы. Аттан качат, ат чаба албайт. Туурабы? Ага себеп эмне? Ошо биздин ата бабаларыбыздагы нерселер кайталанбайдар. Бүгүнкү күнү ата энелерге, баланы ушундай кыл, аны үйрөтсөң, айылга жыгылат, аны үйрөнсүн, тарбияны үйрөнсүң десең, жок, ал жактан коркот, чаң болот, курт кумурска бар, кой, ай буй деп баланы ушунчалык өмөк кылып алган, анын үстүнө дагы жанагы бала эмнени кааласа, ошону кылып берет да. Бүгүнкү күндө баланын канчалык каалоосун аткара берсек, эртең бала 30-40-ка барганда деле өзүнүн каалоосун аткармайынча, мен өзүмдү өзүм өлтүрөм, мен өзүм ыргытам, мен өзүм атам, жараксыз болуп калат. Бүгүнкү күндөгү жаман чөйрөгө жанагы эркектен кирип кетет дагы, эртең атын анынан тоса албай калат да. Андан тосса мен досторумдан сен бөлдүң, мен досторумдун артына калдым, мен өлөм деп ушундай салып келет. Ошондуктан менде бир сунуш бар. Мондай жаз айларында ушундай этнолагерлерди уюштуруп, ат чабышты үйрөтсөк, жанагы биздин улуттук каада салт оюндарды үйрөтсөк. Мисалы ушунчалык биз эркектер бар, эт туурашты билбейт, этти бөлүп беришти. Аркысы мал союшту билбейт. Уят да бул, уят. Жиликтей албайт. Жиликтей албайт. Биз ошолорду жаштарга үйрөтсөк. Мисалы келечек эртеңки коомдун кандай болушун билгенге сагын келечегинен жаштарынан көрүп ал дейм. Азыр мындай Жеңишбек агай айткандай, кайдыгер болбо ар ишке, кайырлар жатат ал иште. Көрктөндүр чырпык кезинде көргөн кылат нарсе дейт го. Ошондуктан биз жаштарга нарсени көргөзүшүбүз керек. Туура. Көргөзүш керек. Туура. Дегенде биз ал даражага жеткен эмеспиз, туура, бирок бизде үлгүлүү агалар бар го, устаттар бар. Ошолорду суранып бир нерселер ушу этнолагерлерди уюштуруп жаштарга көрсөтүш керек да. Жана караңгыны миң айткыча чыркырап, Жарык чыгарып жагып коюп бир чырак дегендей, ушул иш-чарабызда бир чырак да. Ушул иш-чарабызда бир чыракта анан бизде мисалга жана биринчи сүйлөшүүлөрдө айтканбыз го. Биздин эң биринчи миссия, эң биринчи нерсебиз ушул айтылган нерсеге өзүбүз амал кылалы деген. Туура ошол нерсе. Ошол нерсе бир чырак. Анан ошол нерсени элге да жеткирип берип, элдер дагы ошодон пайда алса деген сөз. Анан ошол эле жана жаштар боюнча айткым келгени, азыр кандай? Учурундагы баягы ата бабаларыбыздай ат минип жигит болгусу келбей, супермендей учкусу келип атат да. Кантип учат? Же Человек-пауктай колунан бир жип чыгаргысы келип атат. Кантип чыгарат? Лучше ат минип эркек боло бер. Итагандай боло албайсың беркире, ал фантастика. Алардын өзүнүн эрдик жасаган баатырлары жок болгон үчүн ойлоп чыгарып бирдекени таап атат. А бизде ойлоп чыгарбай эле Манасыбыз турат, Алымбек Таткабыз турат, Тайлак баатырыбыз турат, жана башка толтура баатырларыбыз турат. Ошолорду эле уга турган болсок, биз өзүбүздү ушундай деңгээлге көтөрөбүз. Эртең эч бир жанагындай гейпей бирдеке жанагындай болбогон нерселер чыкпай калат. азыр ушул жерде мындай да. Бүгүнкү күндө жаштардын арасында бир өтө көйгөйлүү маселе, авторитет боломун деп айбандыктан төмөндүккө түшүп атат. Тигини мына ата энелер айтып атпайбы, ушундай иштерди кылып өзүңө өзүң туруп бер деп. Бирок ошол нерседен да көзөмөл кылыш керек. Каяктан акча таап атат? Мисалга ошентип түртө бере турган болсо, бирөө барып балким наша сатып кетет, бирөө барып балким да бирдекени сатып кетет. Жок. Адалдыгын үйрөтүш керек. Ыйманына бекем караш керек. Анан ошондо ал адал тауып, өзүмө адал болсун, үй бүлөм адал жесин деген принцип менен жашай баштайт да. Ошол жагына ата энелер көңүл буруш керек. Анан эле жанагы айткандай, ата энелер ушул туура ата энелер иштеп дагы тиге да жетиш керек. Жетишсе болот. Просто кандай, мисалга, Идрис агай айтат го, сен үйүңө келдиңби? Телефонуң пут чечкен жерге чечип, телефонуңду өчүрүп туруп анан кир дейт. Үйдө балдарың күтүп атат, үйдө сен менен сүйлөшөм деген аялың күтүп атат дейт. А сен киресиң, мисалга азыр эң көйгөйлүү нерсе, мага көбүнчө улуу эжелер, улуу ата энелер да жазат да. Күйөөм келет, күйөөсү, бала чакасы бар, күйөөсү келет, телефон менен игра ойноп жатат экен. Баласы ар жакта ыйлайт. Турчу деп коет. Башым ортко чейин мынаны күтүп алайынчы деп атып, саат канча бир топ кетет, тигилери уктайт. Баласы тирүүлөй жетим болот. Атасына мээрим. Ошол үчүн телефонду азыраак эме кылып, бала менен баладай ойноп, өзүнүн да көңүлү ачылып, үй бүлөсүнө пайгамбарыбыз айтат го, силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар.
Sen келесиң дагы бачыңан жеткенден кийин телефон менен жатып аласың, балаңа көңүл бурбайсың деп. Анан эртең 10 жылдан кийин ата-энелер чыгат. Мен балам укпай атат, мен балам мени укпай ынак кетти, мындай кылып кетти, айткан кылбай койду. Анын себеби эмне болду? Өзү күнөөлүү. Телефон батинкага эмес, чындык менен барып играмен отуруп алган нерсе болуп атат. Жанагы айтылган темаларда адам биринчи өзү амал кылыш керек экен да. Азыркы учурда интернет тармагын карай турган болсок, негизи эле баягы соцсетти карай турган болсок, бүт баарында 10 блогер болсо 9у жакшы сөз сүйлөп, же болбосо баягы диний тармакта, же болбосо баягы жакшы жакта иш алып барат да. Эми ошентип айта берип кулагыбыз тойду. Кулак тойду. Бирок көз ачка. Курсагыбыз ток, төшүбүз ачка да. Ошон үчүн негизи адам баласы жана байкебиз айткандай баягы китеп окуп, максатын туура коюп, ошонун артынан көп эмгек кыла турган болсо, биз көп нерсени кыла алабыз. Биз жаштар көп нерсеге аракет кылып жете алабыз буюрса. Бул нерсе. Негизи адамды өзгөртүүчү нерсе 4 эле нерсе да. Китеп ошо китептен кантип максат коюшту үйрөнөбүз. Куранда 32 күнүгө Фатиха сүрөсүн окуйбуз. 32 жолу ихтинас сиротал мустаким. Алла бизди туура багытка багыттап. Сиротал лазина анамта алейхим. Сен неамат берген адамдардын багытына багытта дейт. Максат тууралуу сөз болду да. Алар кимдер десе, пайгамбарлар, чынчылдар, шейиттер жана солихиндер. Ошондон пайгамбарлар кантип жашаган, сахабалар кантип жашаган, ислам баатырлары, чоң баатырлар кандай иштерди кылган, солих алымдар, олиялар кандай иштерди кылган, ошолорду изилдесек, бизге максат жолу табылуу эле да. Достор, азыркы проблемаларды айттык, көйгөйлөрдү айттык, бунун чечүүнүн жолу оңой эле да. Мисалы, бул үчүн мен өзүм жашоомдо дагы устаздарда, агайларым да айтып келген, бир тармактан же бир нерседен бирөө жеттиби, сен да жете аласың. Эгер эч ким жете элекпи, сен биринчи болуп жетесиң. Анан сен колуңдан келет десең да, келбейт десең да туура айтасың. Аны өзүң чечесиң. Ошол. Жасап көрүш керек. Жасап көрүш керек. Аны жасап көрүш керек. Аракет кылыш керек кысасы. Сен эмне дейсиң өзүң? Нур аке. Негизи баарыбыз бактылуу болушубузду каалайбыз да. Бирок бактылуу боло берсек, ар биздин мойнубузда проблема, түйшүктөр бар да. Эми аны кантип чечебиз десе, Шуаксыз айтмакчы, эгерде азыркы учурда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болгондо, ушул дүйнө жүзүндө канча проблема болгон болсо, бир кофени ичип бүткөнгө чейин эле чечип коймок дейт да. Проблемаларды, Проблемалардычы. Эми ошол башыбыздагы болгон проблемаларды чечиш үчүн эмне кылыш керек десе, көйгөйлөр чечиш үчүн эмне кылыш керек десе, биринчиден Пайгамбарга эргешишибиз керек да. Анткени Пайгамбар Алла Таала айтат, силерде Алланын элчиси үчүн өтө чоң өрнөктөр бар дейт да, үлгүлөр бар дейт да. Ошол үчүн Пайгамбарга эргешишибиз керек да. Ошондой эле пайгамбар айткан: "Ман важадалла важада кулла шей, ман факадалла факада кулла шей." Ким Аллахты тапса барын тапты. Ким Алланын ыраазычы болсо барын жогот. Эми Алла оңой эле жолу. Сиз Алланы табыңыз. Алланы таануу үчүн сиз пайгамбарды изилдеңиз, Куранды изилдеңиз, өзүңүздүн кыргыздык духуңузду көтөрүш үчүн манасты изилдеңиз. Батырларды, мына эң духтуу адамдар батырлар. Ошону изилдеңиз, болду. Оңой эле. Эматчы. Мен негизи айта турган нерсем, бул максат коюш үчүн жанагы агайыбыз айткандай элечи, адам биринчи китеп окуш керек экен. Китеп окуп, жана ошондой эле баягы өзүнүн өрнөк туткан чоң улуу аалымдар, же болбосо улуу инсандарды да үлгү кармаш керек экен. Бул адамдарды кармап, ошолордун аттан ушул инсандар ушундай болуп атат, мен эмне үчүн боло албай атам деген суроону күн өзүнө берип туруш керек экен да. Ошон жанада айтылат эмеспи, деңизде бир кеме бар атса, ал кеменин компасу жок болсо, багыты жок болгон болсо, ал кеме каяка барат деген суроо бар да, билесизби? Ошон үчүн баардык нерседе адамдын өзүнүн максаты болуш керек. Бүт нерседе максат койгон болсо, ошол кеме дагы бир максат койгон болсо, ошол максатына жетет. Эгер максат жок болсо, шамал ар жака айдаса ар жака кетет, кайра бер жака айдаса, шамал кеме кайра бер жака келет. Ошон үчүн биз эң негизги максатты туура коюшубуз керек. Бүт жерде максатыбыз болуш керек. Аракет кылыш керек. Айман Бул көйгөйлөрдүн мындай комфорттон чыга турган эң оңой эле жолу болбогон нерсеге баш бакпаш керек да. Тиешеси жок нерсеге баш бакпаш керек. Анда ошол не алсаң не кыласың. Тактап айтканда, пайдалуу бир нерсе барбы? Ошол менен алектен, анткени кыргызда сол макал бар эмеспи? Кыбыраган кырашат. Мисалы мен жетпейм да, андай күчүм жетпейт да, жок андай эмес. Бир аз кылып кой. 10 күндө жете турган нерсеге сен 100 күндө жет, бирок кыбырак болсо да жетесиң ал нерсеге.
Ошондуктан мүмкүнчүлүк болушунча аракет кылыш керек. Аракеттин артынан ошол максатка жетсең болот. Андан кийин мен эң эле айта турган оңой эле жол бул болбогон нерсеге, тиешеси жок нерселерге көп баш салып, кийгилишпей эле коюш керек да. Ошондо жүрөк тынчтанат. Андай көйгөйлөрдөн арылат деген сөз. Эми оңой эле жолу. Китепти кантип оңой эле окуйм. Болду, китепти аласың, Чубак устаз айткандай ачып эле окуй бересиң. Оңой эле жолу. Көйгөй ашырма, ой бул китепте качан бүтөм, жок сен качан бүтөм эмес, китепти ачып болду. Оңой эле. Анан ата бабалардын ким экенин таануу. Батыштын болбогон бир нида баатырларын көрүп алып, ушулар кыйын экен эмес, өзүңүн кимдигиңди таана. Ошондо дух ачылат. Ошондо жан дүйнө ачылат да кенен болот. Ошол эле пайдасы жок нерселерге киришпөө, максат коюу, максатты коюш үчүн аракет кылыш үчүн зона комфорттон чыгуу. Күнүмдүк жашооңу өзгөрт. Уктай берип эле жашооңу өткөрбөйбү деген сөз экен. Туугандар, бүгүнкү тема адамдын жан дүйнөсү чөгүп турган учурда, депрессия учурунда кантип чыгуу, жана биз көйгөй деп жүргөн нерсе оңой эле экенин көрсөтүп берүүгө аракет кылдык. Кийинки темабыз кандай болуш керек? Ошону комментарийге жазыңыздар, ой пикириңиздерди жазыңыздар. Чоң рахмат. Салам алейкум.